Dozок менен бейиш экөөнү салыштырсаңыз, дозокко киргенге караганда бейишке кирүүчүлөр аз болот. Имандууларды Алла Таалам аз деп айткан, шүгүр кылуучуларды аз деп айткан. Ошон үчүн бир алым айткан экен, Арафатта дуа кылып атып: "Я Алла, сен Куранда аз деп эдиң беле, ошолордун катарына кошку мени" деген экен. Биз аздардан болойлу. Жакшы адамдар аз болот, жакшы аялдар аз болот, жакшы энелер аз болот, жакшы кыздар аз болот, бузукулар көп болот. Бузукулар көп болот. Ошон үчүн иншалла Алла субханаху ва таалага шүгүр кылсак, Кудай кааласа Алла Таалам биздин мээнетибизди, шүгүрүбүздү текке кетирбейт. Кетирбейт эч качан. Ва кана са'юкум машкура. Алла субханаху ва таала айтат: "Мынакей силердин мээнетиңер машкура. Сөзсүз кадырга. Сөзсүз ага соо берилет. Кадырсыздык кылынбайт Алланын алдында. Алла кыпындай жакшылыкты кайтарат. Кыпындай жакшылыкты кайтарат. Ма я'мал мисқала зарратин хайран яра, ва ма я'мал мисқала зарратин шарран яра. Ким кыпындай жакшы иш кылса, анын сообун сөзсүз көрөт. Кыпындай жаман иш кылса, анын күнөөсүн дагы көрөт. Ар кимдин көрү өзүнчө, ар кимдин таразасы өзүнчө, ар кимдин периштеси өзүнчө, ар ким Алланын алдында өз жооп берет. Ар ким куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раияти. Ар бириңер жоопкерсиңер, Алланын алдында сөзсүз барганда жооп бересиңер. Ошон үчүн урматтуу энеji карындаштар, такыбалык жашоону тандайлы. Эл эмне болуп атат, аякты карабаңыз. Батыш эмне деп атат? Биз ушуну карайлы. Пайгамбарыбыз эмне деген? Пайгамбарыбызды карап түздөнөйлү. Пайгамбарыбызды карап биз өзүбүздүн жашообузду пайгамбарыбызга карап туурулайлы. Түздөйлү. Түндү, күндүздү, кеч, түн бардыгыбызды пайгамбарыбыз гана үлгү. Бир адамда үлгү боло албайт. Мен деген аулия болсун, алым болсун, шейх болсун, не бала болсун. Эгер андан келген ката көрүп калсаңыз, ал сизге үлгү эмес. Сизге үлгү Мухаммаdur Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Мынакей Мухаммад алейхиссаламда чырайлуу үлгү Алла субханаху ва таала коюп койгон. Ал-Фудайл ибн Ияз деген улуу адам өткөн, рахимахуллах, ошо киши айткан экен. Силер дептир, Алла субханаху ва тааланын неаматтарына шүгүр кылганды бекем кармагыла. Көптөгөн неаматтар кетет, кайра кайтып келбейт. Өз учурунда кадыр кылып калсаңар калып калыла. Колдон чыгып кеткенден кийин анын кайтып келүүсү кыйын деген экен. Мурунку алымдар бир айткан экен, бул неаматтар вахшия, факайдуха бишшукр. Бул жапайы жаныбарга окшош деген экен. Неамат жапайы жаныбарга окшош. Аны байлап койгула дейт. Не менен? Шүгүрчүлүк менен. Шүгүрчүлүк менен байлап койгула. Жапайы жаныбарга окшош бул неамат кетип калат дейт. Ошон үчүн аны шүгүрчүлүк менен байлап койгула деген. Субханаллах. Неаматты дагы, кыйынчылыкта, сыноодо дагы, ошондо дагы ушу неаматты көрө билгендер бул улуу аулиялардын адаты дейт. Мейли, Алла субханаху ва таала кеде ырыскыңызды кенен кылып берип койду, ден соолукту берип койду, бардык амандык, ишиңиз жүрүшүп атат, баары эле жакшы. Бул да Алла таала неамат шүгүр кылып, бирок кээде кичине тартып койду, кыйынчылык берип койду. Ошондо дагы Алланын неаматын көрө билген аулиялардын аламаты. Биз ошондо дагы алхамдулилlah ушунусуна дагы шүгүр дейли. Ошон үчүн пайгамбарлардын макамы кыйынчылыкта дагы шүгүр кылуу. Пайгамбарлардын макамы, мартабасы канчалык Алла Тааладан сыноо келбесин, ошол абалга дагы шүгүр кылат эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 2 күн катар курсагы тойгон эмес. Улида ятиман, аша факиран, мата мискинан. Пайгамбарыбыз жетим төрөлгөн, атаны көргөн эмес. Төрөлгөндөн кийин 6-7 жашка чыкпастан ападан айрылган, тоголок жетим, аша факиран. Факир болуп жашоосун өткөзгөн. Bir gün бар, эртеси жок. Болбосо Алла субханаху ва таала бул дүйнөнүн алтын кылып пайгамбарыбызга берип койгонго атат. Пайгамбарыбыз өзү албай койгон. Ухудта болсун алтын кылып берен, өзү албай койгон. Каалайсыңбы падыша болуп пайгамбарчылык кыл. Каалайсыңбы кул болуп, Аллахта жөнөкөй инсан болуп падышачылык кыл. Пайгамбарыбыз падыша болуп падышачылык кылган тандабай койгон. Бирок кандай? Bir gün курсагым тойсо, шүгүр кылайын. Эртеси күнү ач болсом, сабыр кылайын. Шүгүргө дагы бейиш, сабырга дагы бейиш.